Садыр Жапаров президенттин премьер-министрдин укугу мага өттү. Премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда президент кызматтан кеткенин, парламент төрагасы мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тартканы тууралуу арыз жазып бергенин жарыялады. Ал кечээ эски аянтта чогулуп турган тарапташтардын алдына чыгып сүйлөп төмөнкүдөй билдирүү жасады. Бардыгы ордуна келди. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өз арызын жазып берип кетти. Төрага Канат Исаев анын милдетин аткаруу мүмкүн эмес экен деп өзүнүн арызын жазып берди. Бүгүн президенттин милдетин аткаруу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү деди. Булак Азаттык. Өзбекстандын премьер-министри телефон чалып Садыр Жапаровду куттуктады. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов өкмөт башчы Садыр Жапаровду жогорку кызматка дайындалышы менен куттуктады. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеде Арипов Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү айтылат. Арипов эки өлкө бакубаттуулугу үчүн бир катар багыттар боюнча өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүүгө жана чыңдоого ишеним арткан. Ал эми Жапаров өз кезегинде жылуу куттуктоосу үчүн ыраазычылык билдирип, бир тууган эки өлкө ортосундагы кызматташтыкта мындан ары карай өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеген. Булак Спутник KG. Тилек Матраимов үй камагына чыгарылды. Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов үй камагына чыкты. Бул туурасында Ош облустук сотунун маалымат кызматы тастыктады. Ага ылайык Матраимов облустук сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. Натыйжада 13 октябрь күнү Матраимовдун баш коргоо чарасы өзгөртүлүп, үй камагына чыгаруу чечими кабыл алынган. Эске салсак, Тилек Матраимов жана анын эки жакын адамы кыргыз-өзбек чек арасынан өзбек чек арачылары тарабынан 6 октябрда кармалган. Коңшу өлкө аларды 9 октябрда Кыргызстанга өткөрүп берген. Алар чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айыпталууда. Булак Спутник KG.